Салам достор, кандайсыздар? Дагы бир сайтты сиздерге көрсөтүп кетейин. Бул сайтка регистрация болуш үчүн мен уже регистрация болгом. Регистрация болгондорду бардыгын эле уже бул сайттар жөнүндө билип деле калдыңыздар. Регистрация болуш оңой эле. Мен уже VIP1 алып койгом. Мына достор, мен VIP1 болуп турам. Бул жерде кандай кылып иштейбиз? Сиздер регистрация болуп киргенде эле сөзсүз муну айлантыңыздар. Бул жерден сиздерге бонус түшөт. 50 бонус түшөт. Ал бонусуңуздар бул жерге кошулат. Өзү катталганыңыздар үчүн 50 берет. Мага $1 бонус берди. Ошо менен 51 болуп калды. Андан кийин VIP1 сатып алдым. VIP1 сатып алдым. Эми буну кандай кылып задание аткарабыз? Ошону VIP1де көрөбүз. Мынакей берди, VIP1 меники жанып турат. VIP1ди басабыз, анан бунун үстүнөн басабыз. Жерге бунун үстүнөн басабыз. Азыр задание аткарылып атат. Задание аткарылды. $1 алыш үчүн биз бир WhatsApp'ка же Telegram'га өзүбүздүн ссылкабызды таштап группаларга ошонун скриншотун жөнөтүшүбүз керек экен. Анда дагы тандалып бир адамга берилет. Ошентип сиздер көргөнүңүздөрдөй менин балансым 53-60 болуп калды. Эми буну чыгарууга коюп көрөйүн. Withdraw деген жерди басабыз. Басып, бул жерде USDT түрүндө, анан Tron түрүндө чыгарсак болот экен. Бул жерге адрес алып келип коебуз. Адрести алыш үчүн получить деген жерди басабыз. Адрести алабыз. Анан бул жерге алып келип коебуз. Анан бул жерге пароль жазабыз. Паролду жаздык. Мен USDT түрүндө чыгарып атам. Мага 2.60 келип түшүш керек. Конфирмду бастым. Адрести койдум. Бул жерге 2.60 деп жазышым керек экен. Ошону жазбай коюпмун. 2.60 деп жаздым. Анан бул жерге паролду койдум. Анан конфирмду басам. Биздин акчабыз чыкканга кетти, бирок түшө элек. Биз бул жерде VIP1ди сатып алыш үчүн баягы бул жердеги бонусту алып, ошодон калган акчасын салабыз. VIP1 сатып алыш үчүн биз $11 салабыз. Күнүмдүк түшүп турган акча 2.60 түшүп турат экен. 30 күн иштеп берет экен VIP1. VIP2 алыш үчүн биз 77 USDT салышыбыз керек экен. Күнүнө $20 түшүп турат экен. VIP3 алыш үчүн $270 салышыбыз керек экен. Күнүнө $75 түшүп турат экен. VIP4 алыш үчүн 580 салышыбыз керек экен. 176 түшүп турат экен. Достор, өзүңүздөр көргөндөй мага азыр эле $2.60 түшүп келди. Азыр бул жерде бир обновить этебиз. Обновить этип, мынакей азыр 227 сом. 15тен 37 өткөндө мага түшүп келди, акчасы чыкты. Бул жерде VIP сатып алыш дейбиз. Бул жерде мен сиздерге түшүнүп кеткендей, VIP2 сатып алыш үчүн биз $70 салсак күнүнө $20 иштейбиз. VIP2 сатып алыш үчүн биз $77 салсак күнүнө $20. VIP3 сатып алыш үчүн $270 салышыбыз керек экен. Күнүнө $75. VIP4 салыш үчүн $580 салышыбыз керек экен. $176 иштейт экенбиз. VIP боюнча бул жакта ошол канча салышыбыз керек, күнүнө канчадан иштейбиз, ошол боюнча бул жакта жазылып турат. Эми бул жерде акча салыш үчүн кандай кылабыз? Акча салыш үчүн депозит деген бөлүмдү басабыз. Бул жерден адрести копировать этип алабыз. Анан ушул адреске акчаны которобуз дагы. Анан бул жерди басып коебуз. Анан бул жерде акчабыздын түшкөнүн биз бул жерден көрсөк болот экен. Мынакей 2.60 ушул жерден түшкөнүн көрсөк болот. Эми реферальный система боюнча айтып кетейин. Реферальный системаңыздарды бул жерден ссылкаңыздарды аласыздар. 3 рубль менен төлөп берет. Бул жерде биринчи сиздердин өзүңүздөрдүн ссылкаңыздар менен катталган адам акча салса сиздерге 13% түшөт. Экинчи уровенден 3%, үчүнчү уровенден 1% сиздерге акчасы келип түшүп турат. Мисалы үчүн $1000 салса, биринчи сиздердин ссылкаңыздар менен катталган адам сиздерге $130 түшөт деген маанини түшүндүрөт. Анан акча чыгарууда минималка $1 өйдө акча чыгат. Эмнеде жазылып турат, $1 өйдө. Анан VIP'тер боюнча, эгерде сиздер VIP бир адамдан 5 адамды чакырсаңыздар, сиздерге VIP2 бесплатно берилет. VIP2ден 5 адамды чакырсаңыздар, VIP3 бесплатно берилет. VIP3дөн 5 адам чакырсаңыздар, VIP4 бесплатно берилет экен. Бирок ушундай бесплатно берилет экен. Бирок риск чоң, өзүңүздөр көрүп жаткандай, аябай көп процент менен төлөйт экен акчасы. Риск кылып иштеп атабыз. Мисалы үчүн мен канчасында чыгардым? 9-unda чыгарган видеодогу сайт дагы деле иштеп атат. Ушундай дагы болуп калат. Дагы деле иштеп, өзүм салган акчадан ашыгы менен чыгарып алдым. Ошол достор, риск кылып иштейм иштесеңиздер болот. Риск бар экенин унутпаңыздар. Эч качан кредит алып же бирөөдөн карыз алып акча салбаңыздар. Бош турган акчаңыздар болсо гана ошону айлантсаңыздар болот. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар.